Зарина Урманбетова, астрополог. Анан өзүңдөн Зарина да бир уруксат сурасам болобу? Сенин тегиңди тааныштыруугачы. Макул. Бизде сенин Мукай Элебаевдин небереси экениң белгилүү да. Муну айткан себебим бизде мындай ата бабабыз менен сыймыктанганды темага да ылайык келип атат да, улут кантип калыптанат дегенчи. Анан жеке инсандын дагы калыптануу бар да. Анан ошондон улам кээде чала тарыхчылар биз Чыңгыз хандын тукумубуз деп да ошого сыймыктангандар бар да. Анан чу дегенде эле кепти ошондон да баштайлы. Анан Мукай Элебаев жөнүндө учкай айта кетсек канчанчы муну болосуз? А, негизи рахмат агай. Ошо Мукай Элебаевди дайыма эскерип айтып жүрөсүз да. Мен өзүм Мукай Элебаевдин бир инсан катары, жазуучу катары дагы аябай жалоруп, жакын көргөн инсанмын да. Эми көрүшпөсөк дагы албетте. Баягындай. Негедирчи мындай башкалардай болупчу. Мен Мукай Элебаевдин небересимин деп чайкоочулук кылбаганыбызга урматым бар да. А, эми аны айтканда кандай, Мукай Элебаевдин өзүнүн баласы болгон эмес да, бирок ал кишинин бир тууган иниси баягы өркүндөн экөө чогуу кайтып келген. Ошол кишинин бала чакасы бар деп билем. Бирок биз баягы көлдө калган тууган уруктарыбыз да, ошол Мукай Элебаевдин баягы көрүнүктүү баары окуган чыгармасы Узак жол деген чыгармасындагы аталаш бир тууганы Урманбет деген бир каарман бар. Ошол кишинин мен чөбөрөсү болом. Ошо М. фамилиям дагы Урманбетова дегендей. Анан баары бир баягы мен Манас университетинде окуп жүргөндө Түркиядан келип ошо Кыргызстан адабият, кыргыз адабиятына, тилине кызыгып калган агайыбыз бар болчу, Халит Ашлар дегенчи. Ошол киши доктордук диссертациясын ошо Элебаевдин чыгармачылыгына арнап жазыптыр да. Анан көрсө менин түрк тилине мугалимим болуп калып атпайбы. А, Ал киши аябай таң калып мындай эме болгон да, ай сен ушул биз мындай чыгармадан окуп жүргөн кишинин небересисиңби депчи. Ал мен болсо э, бул нерсени угуп чоңойгом да, мен үчүн мындай Түшүндүм. ушундай жакын да. Э, Таң калыштуу нерсе эмес, анан ой эмне болуптур депчи. Анан а, кийин болсо Гүлзада Станалиева эжеке бизде журналистика сабагынан берчү. Анан ал эжеyi дагы көрсө кандидаттыгын эгер жаңылбасам ошо 16-жылдагы жылды чагылдырган чыгармалар деп анан өзгөчө көңүл буруп ошо Үркүн окуясын чагылдырган чыгармалардын арасынан Узак жолду изилдеп жүргөн кезген да. Анан ал эжеке дагы аябай мындай биз сен баягы эми ата бабаларыңды окуп билип баягы үй бүлөңөрдүн тарыхын билип изилдеп жүрбөйбүзбү деп аябай айтып калса мындай көңүлүмө жакын болуп калчу да. Анан ошентип мен негизи университеттеги курсташтарым анан мугалимдеримдин арасында белгилүү маалымат эле да булчу. м. Андан сырткары азыркы биздин тарыхый мындай биз жашап жаткан учурдун агай бир жакшы жагын айтып койсом, биз азыр мындай бир 30га толуп калган жаштай болуп турбайбызбы биздин элибизчи? Анан көп мисалы үчүн азыркы жаштарды байкап атасызбы мындай тарыхка, адабиятка көңүл буруп, сонун мындай тенденциялар бар го. Анан ушул учурдагы болуп жаткан өзүбүздүн тарыхыбызды, өтмүшүбүздү, учурубузду ойлонгондо биз тарыхтагы окуяларга көңүл буруп, аны мындай аганы баа берүү, ошону анализдөө, талдоонун үстүнөн иштеп жатпайбызбы? Анан 2 апрелде Кыргыз Швейцариялык клубу деген бияктагы диаспоранын биздин өкүлчүлүктөрдүн демилгеси менен Цюрих университетинде ошол биздеги деколониалдык кеп болуп М. жаткан деколониалдык талкуулар тууралуу айтып бер деп анан лекция окуп бердим да. Аяка эми кыргыз клубунан анан университеттен ар кайсы жерлерден казактардын диаспорасынан бияктагы казак окумуштуулар жаш окумуштуулардан келишти. Анан ошондо мен баягы сиз айтып атпайсызбы көп айтпайсың депчи, бирок айтып бердим да ошол эме Узак жолду негиз алып Үркүн жөнүндө
көбү билбейт экен же билсе да уккандар мындай алыс илгери болгондой элечи, ушундай бир түшүнүк бар экен да. Анан биринчи ошол үркүн окуясын тарыхый, илимий жактан карап келип, анан жеке өзүмдүн үй бүлөлүк тарыхыма байланыш бар экенин, ошол жерде менин ата бабаларым деген каарман болгонун, мисалы Урманбет 1916 жылда мукайлар менен чогуу Кытайга качпай, Чыгыш Түркистанга качпай калганынын себеби бар. Ал баягы биринчи дүйнөлүк согушка Орто Азиялык 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектерди чогултуп, орус императорлугунун армиясына кызмат кылат деп алып кеткендердин арасында болгон да. Анан эгер эсиңизде болсо, ошол Ызак жолдун башында Мукай жазат да, Урманбеттен кат келиптир депчи. Анан окуп берет да, анан ошол катта мынтип жазат да, мен Алманияда жүрөм депчи. Бул Алмания деген Германияда жүргөнү. Баягы ошентип анан мындай эми мындай бир аз бөлүшүп калдым. Андай эми бирок мынтип эле айта бергенде эмне мен ойлойм да, сиз дайыма сыйлап мынтип биздин окумуштуу илимпоз кыздарыбыз, балдарыбыздан деп айтып келесиз го. Анан бул жака, бул деңгээлге жеткениmin себеби негизи үй бүлөм, мамам мындай ишенип түрткү бергенчи. Балким Мукайлабаевдер менен байланышым болбогондо деле ушундай болмокмун деген. Бул теманычы бүгүнкү негизги темабыз улут кантип калыптанат деп атпайбызбы? Бирок Мукай Элебаевден баштаган себебим дагы баягы бизде большевиктик коммунисттер жалган тарых түзүп келген да, мына туңгуч жазуучулар ушулар дегенчи. Ошенткен менен биз мындай колониалдык бийликте этнос катары эле керек же улут катары керек болсок, жанагы улутчул деген жарлык менен көзүн тазалабайт эле да канчалардынчы. Анан албетте тема өтө баналдуу, примитивдүү да, мындай айтканда улут кантип калыптанат десең, бир карасаң ошондой. Бирок бир карасаң биз ошо улут болуп калыптануу жөнүндө мындай аң сезимдүү ой калчабайт экенбиз. Анан чайкоочулукта абдан көп жасайбыз да, улуттук сыймыктар толтура, демеле төш койгулаган көрүнүштөр толтура да. Ошондон улам бул теманы мен 1 ай 2 ай кеп кылгым бар сиздердей муун менен, жаңы муун менен. Сонун ооба колдойм. Жакшы бир теманы көтөрүп айтып кеттиңиз да. Менимче мындай сизде дагы мен ойлонуп аткам да, сиз ушул теманы сүйлөшөлү дегендечи, кайсыл жагын сүйлөшкүсү келип атты болду экен агай деп. Анткени сиз айткандай мындай, биз улут кантип калыптанат дегенде бул суроону кайсы өңүттө берип атабыз, баягы бизде билесиз да, мен бала чагым менен эле мындай телевизордогу талкууларды көрүп чоңойгом да. Анткени тайтам аябай жакшы көрчү да, ана Коломтору Хордосу деген бар эле, эсиңиздеби? Мен кат жазчумун агачы, Бейшенбек Бекешев деген киши болсо керек, мындай кызыктуу болчу да. Анткени ошол учурларда эсиңиздеби, 2000-жылдар, 90-жылдардын аягында мындай ушул темалар көп болуп, мындай ошол учурда эле чоң изденүү бар болсо керек да, мындай жаңы сезимди козгогон темаларда көп. ооба, тагдыр сыяктуу, баягындай эме экономикалык кризистен бир аз чыгып баратып, анан ушундай немеге келип калдык го деп ойлойм да. Ошентип баштаганда, анан ошолордон көрүп, угуп отуруп, мындай анан азыр деле кээде көп көрбөй калдык го, эми телевизор жок, азыр интернеттин заманы болуп калбайбы. Анан кээде телевизорду карап калганда, мисалы үчүн дагы эле ошол темалар эле баягындай сиз айткандай улус үчүн эмне кылыш керек эле деп элечи, мындай абстрактуу нерселерди көп сүйлөшөт да бизде. Албетте Зарина кечиресиң. Дүйнө коомчулукчу илимий прогресстерди, илимий жаңылыктарды кеп кылып атат, ошону талкуулайт да. Бул өнүккөн элдер эбак басып өткөн тема да. Биз улуттук өксүктөн комплексинен чыкпай аткандан улам ушул баналдуу темага келгеним да ошол да. Анан толуктай берсек бирибизди бирибиз. Анан мен ошо оюмду улантсам, мисалы үчүн улут кантип калыптанат дегенде, биз баягы эле мындай түшүнүк, эми илимде концепттер менен иштейбиз да биз. Концепттер же болбосо теориялар деп койсо болот. Мындай концепт деген мындай эмерээк да. Теория деген аябай чоң угулат да, ошон үчүн концепттер деп, мындай ой жүгүртүүлөр, философиялык ой жүгүртүүлөр деп айтсак, биздин азыркы дүйнө улуттук, этно улуттук мамлекеттерден
турат. Бул модернизм же болбосо модерндик долбоорунун проектисинин жыйынтыгы да. Бул орто кылымдардагы Европадагы империялардын дүйнөгө жайылып, колониализмин жайылтуусу, ишке ашыруусу, башкача айтканда үстөмдүк кылып баскынчылык саясатын жүргүзүүсү, өздөрүнүн түшүнүгүндөгү цивилизация, маданиятты таңулоосу аркылуу өздөрүнүн байлыгын, бакубатчылыгын күчөтүү алып келген чоң саясат. Анын ичинде дагы ошол Орто Азиялык калктардын, биздин ата бабаларыбыз, элибиздин дуушар болгон саясаты да ошонун ичине кирет да. Анан бизге эми андай саясатты царистик Орусия жасады. Анан баягы ошол жерде баягы орто кылымдардагы башталган, дүйнөгө жайылган долбоор бул модернизмди, прогрессивди алып келип атабыз, цивилизацияны алып келип атабыз, бизден башкалардын баары жапайы деген саясат менен негизи баягы колониалдык кылмыштарды актоо болгон да, бул идеология болгон. Ошондон улам барып жанагындай өндүрүш революциясы келип чыкты да. Орто кылымдарда индустриялык революция. Ошол учурдагы, мисалы үчүн, эменин массалык маалымат каражаттарынын жайылышы, китеп басып чыгаруунун жайылышы, ар кандай идеологияларды сугарууга чоңдогондай шарттарды, сонун шарттар түзүп берип, анан массаларды башкаруунун негизги этабы катары этно улуттук саясат жүргүзүп баштады да. Ошонун негизинде караганда анан постколониалдык дүйнөмө 20-кылымдын ортосунан баштап азыркы убакытка чейинки постколониалдык дүйнөдө жаңы улуттук мамлекеттер келип чыкты. Ошондуктан эгерде биз улуттук мамлекеттер концебинин негизинде карасак, агай мисалы албетте сонундай эмебиз бар, мына биздин аймак бар дегендей, өлкөбүз бар, аты бар, тилибиз бар, мамлекеттик символдорубуз бар, калкыбыз бар дегендейчи. Бул азыркы көптөгөн ушуга жетпей жүргөн калктардын немесинде абдан сонун. Ал эми келечек жөнүндө ойлонгон да, сиз туура сурай берип атасыз. Биз анда мындай улут катары эмне кылып калыптанышыбыз керек депчи, эмнеге басым жасашыбыз керек деп. Анан бул учурда менимче бир нерсени да эске алыш керек. Мен эми мындай ушинтип окуп чокуп тигил көп нерсени үйрөнгөнгө аракет кылып жүрүп келген жыйынтыктын бири да, мындай бизде өнүгүү, прогресс деген нерсени көп айтабыз, бирок ал эмне экенин түшүнбөйбүз да, өзүбүз үчүн аныктап албайбыз. Ооба. Менин жеке пикиримде альтернативдик бир неме керек да. Анын ордуна калкыбыз, элибиз, кошуналар менен биргеликте, баардык адамзат менен жана адамзаттан сырткаркы заттар менен, башкача айтканда табият менен, жан жаныбарлар менен биргеликте кандай бакубатчылыкта, жыргалчылыкта жашайбыз дегенчи. Ошол бизге жакшы жоопторду издегенге жардам бермек деп ойлойм да. Себеби биз азыркы жашап аткан доордун аты эпоханын аты. Бул геологиялык эпоха деп коюшат, бирок мында социо маданий, экономикалык жана тарыхый себептер толтура да, шарттары, аспектилери бар. Антропоцен деп аталат. Биз азыр айтып атпайбызбы, ой, биз санарип дүйнөдө, жасалма интеллекттин дүйнөсүндө, космосту дагы эле багындырып, тиги Марска учабыз деп элечи. Марсты барып колонизация кылабыз деп эле эме адамзат астына ушундай максаттарды коюп алды да. Ал ушул доор массалык түгөтүүчүлүк доору. Ушундай дүйнөнү, жаратылышты, табиятты, адамзат түрүн гана эмес, адамзаттан сырткаркы заттарды дагы кыйратып жоготуучулукка түрткөн
адам ишмердүүлүгүнүн тиричилигинин негизинде пайда болгон антропоцен деген доордо жашап атабыз да. Башкача айтканда биз Кыргызстанда азыр сүйлөшө берсек болот. Албетте бул абдан маанилүү. Кыргызстан кантип жыргалчылыкта, бакубаттыкта жашайт, кыргыздар канткенде аң сезимдүү болобуз, деколонизация болобуз деп биз ойлонуп бири бирибиз менен пикир алыша берсек болот. Бирок эртеңки күнү табигый аламаттар болуп кеткенде бизден сурабайт экен да, кыргыздарды кантип сактап калалы депчи. Аны үчүн биз адамзаты диалогко барышыбыз керек экен да. Тилекке каршы адамзат ага диалогко барбай эле, тескерисинче бул адамзаттын табиятында да бар окшойт да, мындай бир эле мисалы үчүн согуш же тукум курутчулук менен бир эле өзүн эмес, башка адамзаттан сырткаркы табиятты, жаратылышты, жер энебизди кыйратып, жоготуп жана андай экстрактивисттик индустриялардын өнүгүүсү, мисалы үчүн майын деле алып атат, алтынын деле алып атат, көмүрүн деле казып атат, чукулап жер энени такыр эле бүтүрдүк да. Эми Ооба. биякта бокко сокко толтуруп таштандыга тиги Марска учмай болуп атат да, мисалы адамзаттын эмеси. Бул менин ушул баягы эле колониалдык ой жүгүртүүнүн уландысы да. Бул уже ааламдык масштабка чыккан болуп атат. Анан биз кыргыздар мындай эмне кыла алабыз деген суроо. Ошол ушундай чоң маселелер болуп аткандачы, биз тилекке каршы өзүбүздү ушундай адамзат коомчулугунан, дүйнө ааламдык коомчулуктан айырып, монтип обочолонтуп карай албайбыз. Бул жеткен нерсе. Ал үчүн аябай масштабдуу болуп кетти окшойт мен. Дагы мындай кылалычы, эң кызыгы дагы андан да масштабтуу кылалы да. Бүгүнкү Украина менен Россиянын согушуна дагы кайрылсак болот да. Себеби бул улуттук деген терминге, коом деген терминге геосаясатчылар абдан акцент коюп атат акыркы 3 жылдан бери. Себеби украиндердин мисалы Зеленскийдин тагдырына келгенде ал улут еврей болуп атпайбы, анан бул еврейден жакшылык күтүп болбойт дегенчи бизде көз караштар бар да, биздин коомдочу. А бизде президентти тандоого келгенде, шайлоого келгенде түндүк түштүк болуп маселеси чече албай атпайбызбы? Анан ошолорго мындай сындап карайбыз да, тиги Зеленский өзү еврей, булар улутка жакшылык кылбайт, украиндердин түбүнө жетет депчи. Мына булар улут катары ким экени маанилүү эмес экен. Ал президенттин улуту ким болот? Биз болсо баягы эле аймактык аң сезимден, провинциалдык аң сезимден чыга албай келебиз да. Ушуга кандай басым койсок болот? Украин бүгүнкү күндө улут катары күрөшүп атабы? Деги эле улут кантип уйбор болуп ошол чоң тагдырдын сыноосунан бир муштундай болгууга себеп болду. Бул улуттун сапатыбы? Биз улутту бир инсан катары кабыл алып алдык да азыр. Сапаты депчи. А улут деген бул жерде бир нерсе да, ушул биз деген улут эл деп элечи, журт деп эле как будто ал бир киши катары, ал немедей организм катары кабыл алабыз да. А бирок ичине киргенде бул чоң мындай ар түрдүү ар кандай баалуулуктардан, улуттардан, этностук иденттүүлүктөрдөн, тилдерден, маданияттардан турган чоң бир биримдик болуп атпайбы? Мен украиндер үчүн жооп бере албайм, бирок мисалы мен бир нерсени айткым келет да. Улутчулдук албетте ашынган улутчулдук азыр баардык жерде бар болуп атат. Мисалы үчүн азыр биз АКШдагы саясатты көрүп атабыз, ошол эле Израилдеги саясатты көрүп атабыз. Мисалы алар деле Палестина элин тукум курутчулукка дуушар кылып атат, аны дүйнө токтото албай атат. Азыркы Украина менен Орусиянын ортосундагы согушту кантип токтотуш керек деген чоң сүйлөшүүлөр болуп атат, эч ким көнбөй атат. Ал үчүн мисалы үчүн дагы толтура тиги неме кен байлыктарын бергенге туура келип атат Украинагачы, мисалы үчүн. Ушул согуш маселесин чечип бериш үчүн чоңдорго же болбосо башка геосаясий күчтөргө АКШ сыяктуу баягындай соодалашканга дуушар болуп атат да. Бул жерден эми Украина эли жөн эле бул жерде пешка болуп калды да. Бул элдин деген бул баарыбыз эле билет болушубуз керек. Аябай
эми алсыз жана ошол эмени чоң геосаясий оюнда курмандыкка чалынган бул эме пешка болуп атканычы. Ошол эле Зеленский, ошол эле Украина эле, мен анткени украиналык студенттер менен да жакында мен аларга ушундай лекция окудум. Абдан кызыктуу болду да. Украинадагы Киев Киев университетинде онлайн сабак дагы эле өтүп атат да, согуш болуп атат. Анан салым кошкуңар келгендер биздин университетте ушинтип бир тема боюнча сүйлөшүп бергиле дегенде мен да ошол үркүн анан репрессиялар жөнүндө айтып бердим. Ошондо сөз кылганда мисалы үчүн алар менен аларга дагы биздин Орто Азиядагы болуп аткан ушул деколониалдык процесстер мисалы үчүн кызык экен. Алардын тил маселелери кандай болуп атат деп кызык экен. Өз ара мисалы үчүн Орто Азиялыктар кандай бул темаларды кандай сүйлөшөсүңөр депчи. Анан улут деген мындайбы, улут тиңдейби деп мисалы ушул жерден бир нерсени айтып койгум келет да. Биз эми биздечи сонун макал бар да. Өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло дегенчи. Ошол сыяктуу эле менимче мисалы бизде ушул көп регионалдыктан сырткары кыргыздар мындайбыз. Баары бир кыргыздарга жетпейт депчи. Сынактуу элбиз дегенди биз башка басынткан менменсинүү эмеспи? Ооба, албетте ошол да. Анан мен ошону дайыма ушул макалды ойлоп коем да, ушундай комментарийлерди укканда же болбосо эме окуп калгандачы. Бизде ушу макал лакаптарды чоң философия жатат го. Ошондо ойлойм да, жакшы айтылган сөз да, өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло депчи. Мисалы, биз өзүбүздү канчалык илгерки, байыркы эл көрсөк, ошондой эле украиндер, ошол эле Палестина эли, казак эли, кара-калпак эли, уйгур эли баары тең өзүн ошончолук байыркыдай сезет. Алар деле ошентип кала алат дегендейчи. Анан улуттук иденттүүлүктөр боюнча дагы деле мына концептуалдык жактан караганда эң мындай 20-жылдагы чыккан иштелип чыккан бир концепттер жана өзүм да ошого жакынмын. Өзүм ошол концептти колдойм. Конструктивизм деп коет да. Конструктивизм деген баягы эле биздин Манас эпосундагы баягы кулабыл таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген сөз. Башкача айтканда мындай да, эми менин мореки неме жанагындай кыргыздыкты ДНКда издеп жүргөндөр жаман көрүшү мүмкүн. Бирок ДНК группа баягы изилдөөлөрүндө мындай чоң Евразия чөлкөмүндө жашаган монча Моңгол жагында бул географиялык аймакта жашагандар булар менен тууган экен, тигиндей экен деген жыйынтыктар келсе эле баарын кыргыз кылып жибере атпайбызбы? Ал жакта эми ал ДНК маркерлеринде кыргыз деп жазылып турбайт дегем келет да. Бирок могу философия ошо кулабыл таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген философия эмнени айтып атат? Көп түрдүүлүк жөнүндө айтып атат да. Кыргыз деген бир гана этноним эмес. Бул Анвар Мокеев агай айтып жүрөт го дейм ошону эме политоним депчи. Ооба. Баягындай ар кандай маданий, лингвистикалык, экономикалык, этностук топтор бул уруу болобу, этностук топ болобу, же жашоо мүнөзүнө жараша болобу, көчмөн, жарым көчмөн же отурукташкан калк болобу, ушундай ар кандай топтор өз ара сүйлөшүп, биз ушул аймакта бир журт куралы. Аны кыргыз деп атайлы деген сыяктуучу. Анан эми ушуга келдик да. Азыр деле менимче ушул философия туура болмок, мисалы үчүн. Зарин Манас темасын кеп кылып аткандан улам мен жалпы адамзатка жайылган жакшылыкты кылган элдердин, улуттардын ийгиликтерин айталы. Жалпы адамзатка орток баалык болуп калган. Самолет же болбосо поезд ойлоп тапкан, же транспорт ойлоп тапкан, IT технологияны ойлоп тапкан улуттар, элдер эмне үчүн биз баатыр элбиз, биз улуу элбиз деп сыймыктанбайт. Анан биздин мактанганыбыз эле ошо фольклор менен мактанабыз, озек адабиятты сактап келгенибизге мактанабыз. Бул өксүк комплекстен кантип арылабыз бир? Бул сыймыктан качан арылабыз? Ошо качан жана кантип деген суроого мындай так жооп бере албайм, бирок мындай менде ойлор бар да. Билим деген, илим деген ошол биздин ошол эле фольклор,
ошол эле огузеки маданияттагы терең философия жана акылмандыкты менимче жоору интерпретациялоо Мгм. биз талдоону үйрөнүшүбүз керек да. Мынтип эле айта бергенде, мисалы үчүн азыр сиз экөөбүз көчөгө чыгып, Бишкектин көчөсүнөчү Мгм. чыгып, Манастын кайсы бир бөлүгүнөн Морекинде окуяйсиңдеби десекчи, эч Мгм. ким билбейт да. Же болбосо сиз менен сүйлөшүп калабыз го кээде. Адабият кыргыз жазуучуларынан кимди окудуңуз эле десе бир эле атты угабыз, Алыкулды айтат, Айтматовду айтат да, шпаргалканы ооба, анткени алар экөөнүн аты эле айтылган, бирок эгерде сиз экөөбүз такып сурасакчы, мисалы үчүн, кана Толгонай ким менен диалогко барган? Же болбосо тиги Танабай эмне кылган моундай болгон учурда? Же болбосо тиги эмеде кылымгартар бир күн кайсыл аймакта болуп өткөн, Сары Өзөк каякта деп сурасаң билбейт да. Бул баягы сиз айтканда шпаргалка, анан мындай биз ошого сүңгүп кирбей атабыз го деген ойду айткым келип атат да. Ошол сыяктуу эле бул бир аз ошо эме бош, ичи бош эле мындай эме болуп атат, сөз болуп атат. О, ураным Манас, анан биз деген Манастын урпактары, анан улуу эл биз дегенчи. А улут кантип калыптанат дегенде, мен дагы бир нерсени ойлоном да, агай, бул абдан практикалык жагынан ойлонуп атам да. Биз азыр улут кантип калыптанат деп ошо абстрактуу, ушундай улуу экенбиз, ушундай ахлактуу экенбиз, ушундай экенбиз деп сөз менен эле айтып эле куру намыстыкта жүрө бергенче, улут биздин азыркы күндөгү учурдагы коопсуздук маселелеринин бири бул экология коопсуздугу, саламаттык коопсуздугу. Мисалы Бишкек шаарында билебиз, кышты бою ооруп чыктык смогтон. Элестетиңиз, эми биздин калкыбыз улут катары кантип калыптанабыз деп ой жүгүртүш үчүн саламаттыгы сак, Э, жакшы таза экология аба менен дем алган суусун ичкен келечекти камсыздайт да. Ошол калктын ушул жагын тамак аш коопсуздугу, экологиялык коопсуздук, саламаттыктын коопсуздугу сыяктуу маселелерди дагы карашыбыз керек. Биз мындай улут кантип калыптанат дегенди абстрактуу деле ойлоно беребиз, бирок ушул маселелерди ойлонбой келатабыз да. Сөзүң осунда. Биз улуттук сыймык, улуттук тамак аш менен деле көкүрөк койгулайбыз, бирок биринчи кезекте ошо улуттук тамак аштын берекесин кетирип аткан өзүбүздүн улуттун өкүлдөрү да. Мисалы, курутка акиташ кошуп жейет, же болбосо кымызга сүт кошуп жейет. Капкаяктагы ачкөздүк да бул, мындай айтканда. Ошол бирок улут сыймыктанат. Анан мекенибиз, жерибиз менен сыймыктанабыз. Бирок кыргыздар эс алган жерди көрсөк, таштандысын, ыкы-чыкысын баарын таштап алып баса берет да. ооба. Ушул улам чыга албай атабыз, анан кантип биз улуттук сапат өсөт? Туура ошого мен кошулам. Азыр эмеде дагы социалдык тармактарда дагы ысык көлдүн тегерегин жыйнап жүргөн туристтердин эмеси видеолору тарап калып атат да. Анан мен жүрөгүмдү оорутуп атат да бул нерсечи. Анан бул баягы бирок бул кыргыздарга эле тиешелүү эмес. Мындай карасаңыз, дүйнөдөгү түгөтүүчүлүк маселеси да бул. Ашырып түгөтүүчүлүк. Бул биздин массалык маданият ошогон түртүп атпайбы? Кана азыр түгөт ал, же, ич, кийимдериңди жаңысын ал деп массалык өндүрүш ошогон түртүп атат да. Бирок ошол эле учурда аган альтернативдүү кыймылдар бар дүйнө жүзүндө. Мисалы үчүн, жанталашпай жай баракаттыкты тандоо. Азыркы учур менен жашоо. Мисалы үчүн, кээ бир азырда мындай да тенденция бар, эгер байкаган болсоңузчу, социалдык тармактарда жаштар айыл жергесине же мындай провинциалдык жактарга барып жашап, ошол жердин жашоосун, жай баракаттыгы менен рахаттанып, ошону видео блог кылып чыгарып, контент кылыпчы. Ал бир жагы. Экинчисинен, мисалы үчүн, кийилбей калган кийимдер мурда бизде деле бар болчу, эженикин сиңди кийип, аганыкын ини кийип дегенчи. Ошону деле кайрадан жандандырса, кийилбей калган кийимдерди бөлүшсө ыргытып ийбейчи, же болбосо сиздер эсиңиздеби, байпактар жыртылып калганда жамап кийген. Бул сарамжалдуулук, муну барып эле көрдүңүзбү? Барып, мисалы үчүн сарамжалдуулук дегенде мен Каныкей эсиме келет да. Каныкейдин сарамжалдуулугу жөнүндө Манаста айтылат. Көрдүңүзбү, бизде
Менимче, эгерде биз ушундай улут кантип калыптанат десек, улуттук педагогика, этнопедагогиканы алып чыксак болот да. Мм. Бирок ал үчүн аябай мындай, тиги кыргыздар карачы ушундай улуу элбиз деген мааниде эмес. Мм. Азыркы учурдун талаптары, азыркы учурдун көйгөйлөрү ошол жана климаттык шарттар, алааматтык баягындай кризистер, катаалчылыктардын негизинде биз ошол ата бабалардан келген, бизге сөз аркылуу жеткен, баягы биз экөөбүз сөз кылган куйма булактык аркылуу жеткен билимди, маалыматты колдоно билүү да. Ушул жерден менимче биз көбүрөөк аракет жасашыбыз керек. Анан биз өз арада сүйлөшүп калдык тил боюнча, мисалы үчүн кыргыз тили боюнча. Мен дагы эле айтып берем да, бул кыргыз тили бизге эле керек, кыргыздаргачы. Башка эч кимге кереги жок. Мгм. Аны ыйлактаганда эчтеке болбойт да. Муну бирок кыргыз тили үчүн бир эки эмени айтып коеюнчу, уюмду. Ушундай көп иш жашаган. Бул менин университетим, Манас университети биринчиден. Мгм. Экинчиден могу эме, эл сөздүк, биздин KG, рух эш. Мисалы сиз азыр сиздердин долбоор, мисалы азыркы адабият боюнча, Өтүр эме адабият. болуп калды. Эле улуттук адабият, дүйнөлүк адабияттын баары эле кыргыз тилине жайылтты да. Ооба, булак болуп атат азыр. Эл сөздүк мисалы үчүн аны баарыбыз колдонобуз. Биздин KGдеги жанагы сканерден өткөн бардык электрондук китептер. Анан Манас университети, мисалычы алар Манас университети аябай скромный да. Тиги унчукпай эле тымызын ишин кыла беришет да. Мм. Четтен келгендердин баарын, анан бизден өмүр бою жашап кыргызча үйрөнө албагандардын баарына бир жылда кыргызча үйрөтүп коет да. Мына мен муну ал университетте 15 жыл мурун окуп кеткен киши катары айтып атам. Андан бери алар менен байланышым да үзүлүп калды. Мындай андан бери көп нерсе өзгөрүлүп кетти, бирок бир нерсени айтып коеюн. Менде эки курбум бар эле. Бирөө орус улутунда, бирөө Корей улутунда. Мгм. Бишкекте чоңоюшкан, ошол жерде өскөн. Анан 11 жыл бою кыргызча үйрөнгөн, эчтеке билген эмес. Анан Манас университетине өтөт. Өтсө эле бир жыл бою кыргызча анан түркчө үйрөнөсүңөр деп атпайбы? Анан мейли деп анан бир жылдан кийин экөө тең суудай сүйлөп, тиги орус кызыбыз кийин Германияга көчүп кетти, бирок ушу Манас университетин бүткөндөн кийин 2 жылдай Бишкектеги бир мектептердин бирөөсүндө кыргыз тилинен сабак берип жүрдү да. А, Рита анан. Грот деген. Ал кыргыз тилди унутпаш үчүн анан кийин Москвада окуду да ал. Анан мага жаза берет эле: "Мен кыргызмын, Зарина" деп элечи. Тиги Москва метросунда жана биздин улуттук топуларды кийип алат, өзү сапсары, көзү көк кыз. Анан мага кыргызча жазат эле да. Ал кезде мен Түркияда окучумун. Айткым келген нерсе, мисалы Манас университети кыргыз тилин эффективдүү үйрөтүү боюнча методологияны иштеп даярбы кылып койду. Ошону алып эле биз сурашыбыз керек да, мага өкмөтчү бизге Мм. ошол методологияңды бер, мектепке киргизели. Мм. Бардык улуттун өкүлдөрү, этностук маданияттык топтордун өкүлдөрү окуган мектептерге киргизели, окуталы. Мм. Берет. Манас университетинде мындай неме жок. Жок, биз Мм. бербейбиз, биздики деген мындай неме тырышпайт да, типчи. Зарина, сураныч. Убактыбыз азайып бараткандан улам, Мгм. мындай кыска немени кыргыздын ар намысына тие турган кандай кестерди айта алат элең? Куру сыймык. Маселен, кээде бар го, башка улуттун өкүлдөрү кыргызча ырдап койсо, кыргызча сүйлөсө, тим эле төбөтөйбүз, көккө ыргытып сүйүнөбүз да. Ушундай көрүнүштөрдөн кантип арылабыз? Же бул жакшыбы, жаманбы? Кандай? А, тиги эме э, биз массалык түрдө терапияга барышыбыз керек. Бул жакшы нерсе да, жакшы жагын айтып атам. Анткени мындай биз чычалай бергенден же ушундай бизди деген басып алып анан биздин улуулугубуз кетип калды, анан бизден мындай болуп калдык дегенден эчтеке пайда көрбөйт экенибизге түшүнүшүбүз керек да. Анан билбейм, эми мындай азыр кээде мынтип салыштырмалуу түрдө айтып калам, бирок бир курбум айтып калды эле да. Мен дейт, бул Европа жакта жүргөндө Кыргызстан жөнүндө айтып атканда мындай кичинекей мындай өлкө деп айтам депчи. А мен баягы Швейцарияда окуп калбадымбы, анан буякта сөз болуп калганда, ушунчалык кичинекейби Швейцарияңар деп айта берем да. Анан көрсө мындай салыштырганда билинет экен да.
А, Кыргызстан кичинекей сезилиши мүмкүн, бирок ошол учурда эле мындай өзүбүздү кичинекей сезбешибиз керек деп ойлойм да. Бул биздин ар бирибиздин өзүбүздүн жеке маанилүү, компетенциябыз бул негизинде маанилүү. дагы. Ооба. Территориясы бизден аз, улутунун саны бизден аз элдерден өнүгүп атпайбы? Анан Өнүгүп эле атат. Анан эми азыркы дүйнө учурдун жакшылыктары көп да, мисалы үчүн азыр илгеркидей мисалы эме чоң мындай социалдык ажырым деле жок да. Интернет баарына жеткиликтүү, маалымат, билим булактары жеткиликтүү, тил үйрөнөм, башка маданияттарды үйрөнөм десең баардыгы бар дегендейчи. Бизде мындай сөздө мындай азыр көп нерсе болуп атат, бирок көп түрдүүлүккө ачык болушубуз керек деп ойлойм да. Ошондо биз жакшы, жакшы. көп түрдүүлүктү кабыл да алышыбыз керек, ачык эле эмес. Кабыл алышыбыз керек да. Ооба, биз адамзат ар кандай мына курама топтоп журт кылдым деген сыяктуу, же болбосо Куралдык болдум да. ооба ошондой сыяктуу биз баарыбыз тең массовый түрдө баарыбыз окшош болуп бир тамакты жеп бир кийимди кийип тиги бияка бар десе бияка баргандай болбойлу депчи. Өтө таллуу маселени сонун жыйынтыкка келатабыз да. Биз ошо көп түрдүүлүккө үйрөнүшүбүз керек. Советтик коом бизди дайыма бир тараптуу ойлонууга, бир беткей чечим чыгарууга көнүп калган да, өз алдыбызча талдоого үйрөнгөн эмеспиз да. Ошондон улам бизде диний көз караштан талаштар толуп турат. Теңирчи, исламчы же батышчыл же буяк дегенчи. Мгм. Биз тек гана ошо улут катары баарын сиңирип, баарын кабыл алып, башканын пикирин сыйлоого үйрөнөлү деген Туура, жыйынтыкка туура. келгенибиз. Ошол сөздүн жыйынтыгында ошого көбүрөөк алып барсак, дагы бир аз убактыбыз бар, 5 мүнөттө. Макул. Мен кошулам. Азыр эми дүйнөгө ачылып, биз башында айтып кеткендей, биз өзүбүздү тиги башкалардан обочолонуп, тим эле мындай изоляция болуп алып, эч кимге мамиле курбай жашай албайбыз да. Бизде Ооба. деген эл аралык азыр соода, андан сырткары мындай маданияттар аралык журулушуу, мындай ушундай көп нерсе болуп атат да. Андан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир таасир алына калабыз. Бирок бир гана нерсе, ошо жана мен кайра кайталап коеюнчу, биздин бакубаттуулугубуз эмнеде? Ошону аныктап алсак сонун болот да. Биздин бакубаттуулугубуз табият менен таттуу мамиле түзүп, таза аба менен дем алып, таза сууну ичип, саламаттыгыбыз сак болуп, ушундай мындай коомдо жашасак, Мм. ошондо мындай толук кандуу дагы өзүбүздү түшүнүп, аңдап билүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болмокпу дейм да. Анткени азыр жанагындай массалык дүйнөдөгү болуп аткан эмелерди карап алып эле бир нерсенин артта калып аткандай да болушубуз мүмкүн. Бир нерседен озуп кеткендей да болушубуз мүмкүн. Бизде көптөгөн жакшы жактарыбыз бар, аны да кабыл алышыбыз керек. Жаман жактары же болбосо кемчиликтер болсо аны деле мындай намыстанбайчы калп эле. Аны деле калып. Мен ойлойм да, ошо негизи чычалаганды коюш керек да. Менин оюмча. Зарина, мен сага дагы биринчиден терең ыраазычылык билдирем, жана көрүүчүлөргө, убакыт бөлгөндөргө. Биз Зарина сөзүнүн соңунда айткандай, биз ар тараптуу көз карашты, пикирди сыйлоого үйрөнүшүбүз керек, кабыл алууга, бир беткей эмес, баягы кээде коомдо кызаңдашкан, эки лагерге бөлүнүп алган көз караштардан биз арылмайын, улут катары дагы, коом катары дагы, эл катары да калыптануубуз кыйын. Өзүбүз кырды бычак кылып, өзүбүз менен өзүбүз канчалык кырчылдашкан менен эч ким андан мөрөй таппайт. Тек Туура, гана биз жаңы замандын мындай шарданына адаптация болушубуз керек да. Дүйнөнү кандай болсо ошондой кабыл алуучу. Анан көп учурда ошо соц тармактарда болсун, коомдук жайларда болсун, бир ашкере улутчулдар да чочулоо көп. Биздин улутту сырттан бир башка күчтөр талкалайлы деп атат го. Мунун баары мындай геосаясаттын, геополитиканын, глобализациянын шардары. Буга кадыресе көнүш керек. Биз өзүбүздү коомдон, цивилизациялык коомдон изоляциялап, өзүбүздү улут катары сактай албайбыз, эл катары сактай албайбыз. Тек гана журулуш керек башка жалпы алам менен.
Ооба, Биздин ошол мыйзамыбыз. түрктөр аркылуу албетте биз эми кыргызбыз, кыргыз канча жылдан бери ушул атты алып келатабыз. Негизи мен баягы Ванда жашагам го, кыргыз, памирлик кыргыздар менен. Алар да деле ушундай канча жыл кыргыздардан ажырап калса дагы мындай күчтүү кыргыз деген мындай иденттүүлүк бар да. Бул иденттүүлүгүбүздү жоготпогонго шарттар, мүмкүнчүлүктөр көп, мындай журулушкан мененчи. Башкача айтканда ошол жанагындай ийкемдүү болуу эң негизги нерсечи. Ийкемдүү болуу, көп түрдүүлүккө ачык болуу жана башкаларды да сыйлай билүү, оюн, пикирин, баалуулуктарын, иденттүүлүктөрүн, ошол негизги айткым келген. Жакшы, жакшы кишилерден болобу? Урматтуу Адамгерчилик. көрүүчүлөр, бүгүнкү мейманыбыз Зарина Урманбетова болду, антрополог, окумуштуу. Мындан аркы ушул онлайн долбоорубузду жума сайын улантабыз. Тиги Заринанын муунундагы биздин респонденттер менен бул теманы ар кандай талдоого алсак болот, ар кандай ракурстан карасак болот. Бул жолку көрүүдөн эле жыйынтык чыгарып койбоңуздар. Зарина менен Олжобай Шакирдин улутка болгон көз карашы мындай турбайбы деп жыйынтык чыгарбаңыздар. Биз бир ай болобу, 2 ай болобу буну коомдук талкууга коебуз. Деги эле биз улуттук иденттүүлүк, улуттук курнамыз, улуттук сыймык деген эмне? Ошого эле жооп издегибиз бар. Бизде так келсе жооп жок. Мына улут деген момундай болуш керек деген үлгү туткубуз жок эч нерсеничи. Бир мындай өзүбүздүкүн таңуулай албайбыз. Улут мына мореке образец ушундай болот деген. Анықтан жалпы жооп издейли баарыбыз. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат. Бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар. Себеби улут маселесинде ойлонгондорго көбүрөөк жетсе дейбиз контентибиз. Зарина, рахмат убакыт бөлүп Рахмат, бергениңе. рахмат, Жакшы, рахмат. чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Саламатта калыңыздар. Жарайт, жакшы.